Улуттук кийимдердин сынагы жөө жүрүш менен башталды. Уус чебер апалар, аталар жана өспүрүмдөр кыргызча кийинип, улуттук Манасордо комплексинин аймагында басышты. Бул иш-чарага Талас шаары активдүү катышты. Түрлүү кийинип көргөн көздү кубантты. Алардын катарында Жийде Жуманалиева өзгөчөлөндү. Уус чебер сынакка белдемчи кийип, ийнине куржун асынып келген. Айтымында ага бүгүнкү стили абдан жаккан. Шаар тургуну улуттук кийимди заманбапка ылайыктап кийгенге аракет кылган. Илгери куржун көтөргөн экен, мына колумда куржун бар. Анан белдемчи, анакей. Белдемчи. Буну кооздоп, кадимки эле норканын терисинен жабыштырып, бул жерлери оюм, бул болсо черми. Мынакей, черми. Анан мурдатан эле ушинтип шурумончок тагынган кыргыздын келиндери, апалар, кыздар бардыгы. Анан мынакей чачуштук деген болгон. Бу дагы мурунку, мына көрүп атасыңар. Бул илгерки ошол канча кылымдар мурунку апалардын чачына тагылган чачуштуктар да. Муну апалардан издештирип отуруп таап ушинтип колдонуп атабыз. Улуттук кийимге кайрылган кароо сынак Манасордодогу музейдин ичиндеги залда өттү. Ага Талас шаарынан жана 4 райондун командалары катышты. Ар бир команда улуттук кийимчен болуп, кыргызга тийиштүү салттарды, жөрөлгөлөрдү көрсөтүп беришти. Өзгөчө кийимдердин жашка карата туура кийилишине маани берилди. Демейде башкача кийинип туруп, мына бүгүн мындай кийинип отурсам, өзүм эле аксакал болуп, анан басканда дагы, турганда да, сүйлөгөндө да нарктуу болгум келип калды. Мына ушул жагы өзгөчөлүк. Антесем нарктуу боло албай эле, баягы кепкамды кийип алып, же болбосо ачкени тагынып алсак, мынакей улуттук кийимдин өзүнүн менталитетини бир кармай турган, кишини кармай турган жери бар. Энелер элечек кийгенде, ал эмне ошондо барып алып эле дискотекага бийлеп кетпегенде эле, анан кайра каада салт менен тартип, андан тышкары тарбия жагы да бар. Ошон үчүн муну дагы көбөйткөнүңөрдү каалайм. Аталган маданий иш-чара президенттин улуттук нарык боюнча жарлыгынын алкагында уюштурулду. Башкы максаты улуттук кийимдерди жергиликтүү элге даңазалоо жана жаштар арасында жайылтуу. Ошол улуттук кийимдерди жандандырып, заманбап үлгүдө алып чыгуу максатында жарыяланган биринчи кароо сынак. Кароо сынактын дагы бир максаты жергиликтүү уздардын өнөрүн жандандырып, анан ошол уздар өндүргөн кийим-кечектерди сатыкка чыгуусу. Талас областында аябай көп уз айымдар бар, улуттук кийимдер көп жасалып жатат. Эми ошол кийимдер мындай заманбап үлгүдө тигилип, ошо жумушка дагы, мектепке дагы кийүүгө ыңгайлуу болушу керек. Ошол максатта жарыяланган кароо сынак болчу. Кароо сынакта мыктылар тандалып, атайын сыйлыктарга ээ болушту. Улуттук нарыкка кайрылган кийимдердин бул сынагын жергиликтүү бийлик жыл сайын уюштуруп турууну максат кылууда. Кыргыздын улуттук аялдарынын кийимдери. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу. Этке кийилүүчү кийимдердин